Саламатсыздарбы достор, Элеттеми программасынан сиздер менен кайрадан жолугуп жатабыз. Сиздерге белгилүү болгондой, Элеттеми программасы жаштар, аялдар арасындагы ишкерликти өнүктүрүү, жайылтуу, алардын ийгилик сырлары менен тааныштыруучу программалардын бири. Биз бул жолу Чоң Алай районуна, Ленин чокусунун аймагына келип калдык. Бул жерде биздин өзгөчө каарманыбыз бар. Гүлбүрак Бекматаева, Чоң Алай районунун тургуну, 17 жашта. 13 жаштан тарта гид тағарағы туристер менен иштеп келет. Ошондой эле 2018 жылы жеке ишкер каттары каттоого туруп, Youth Camp Lenin Peak лагеринде туристтерди тейлейт. Үй бүлөдө 4-1 туугандын кичүүсү. Туристтердин агымы, деги эле ушул Ленин чокусунун аймагына келген альпинисттер, туристтер, эс алуучулардын агымы кандай болду? Өткөн жылдарга салыштырмалуу, кайсыл мамлекеттердин коноктору тейледиңер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, азыркы учурда COVID-19 оорусу аябай туристтер үчүн, деги эле ушул жердин жашоочулар үчүн аябай чоң тоскоолдуктарын тийгизди. Ошону менен былтыркы жылы биз таптакыр ишибизди жүргүзө алган жокпуз. Жөн гана жайлоолуп гана чыкпасак, эч кандай киреше булактары кирген жок. Быйылкы жылы болсо, жылдагыга салыштырмалуу аз болсо дагы, бирок Кудайыма шүгүр, туристтер өз эмеси менен келип баштады, бирок жылдагыдан аз. Кантип бул тармакка байланып калдыңыз, тажрыйбаны кантип алдыңыз? Бул жака негизинен биз 2009 жылы келгенбиз. Анда деген биз 2009 жылы болгону альпинисттерди гана кабыл алып, ошолорго иш көрсөтөт болчукпуз. Ошону менен ушул жерде жүрүп, мен балалым ушул жерде өтүп, деги эле мындай тажрыйбалар уже өз нугу менен калыбына келип баштады. Ошону менен эң алгач мен 3-классымда тилге болгон муктаждыкты байкап, тилди алдын ала үйрөнүп баштадым. 4-класста сүйлөп баштадым. 5-класстан баштап мен уже ошо альпинисттерди кабыл алган фирмаларда мындай уборщица болуп иштеп баштадым да. Жылдан жылга ошону менен катар мен баягындай көтөрүлүп иштеп баштадым ар бир 2 айлык сезондо. Ошентип иштеп отуруп, акыры помощница повара болуп иштедим. Деги эле кимге эмне жагат, ким кандай тамак жасайт, ким кандай тамак жейт экенин өздөштүрүп билип бүткөндөн кийин 2018 жылы мен 9-класста аяктап калган учурда ошо өзүм атайын жалгыз боз үйүбүз болгонуна карабастан мен эме кылып баштадым. Туристтерди кабыл алуучу Youth Camp уюштуруп баштадым. Ага дагы бир көмөк көрсөткөн, мага жол көрсөткөн бул ошол Польшадан келген туристтер өздөрү сунуштап калышкан. Анан ошонун негизинде Youth Camp'ти ачып баштадым. Ошол эң алгач $100 менен ошол бизнес айланып кетти десем жаңылышпайм да. Анан иштеп уже кийинки жылга даярдыкты кышында уже көрүп баштадык. Кандай жарнамаларды кылабыз, кандай менюларды жасайбыз, кандай тамактарды жасасак дагы ыңгайлуу, эмнелерди көрсөтүп беребиз деген сыяктуу мындай көйгөйлөрдү кышында кеңешип отуруп чечип, ушинтип эме кылып анан иштеп баштадык. 2019 жылы жакшы өткөнкү 2018 жылга салыштырмалуу кардарларыбыз, туристтерибиз болушунча көп келген. Ийгиликтер жарала баштады. Кудайыма шүгүр, азыркы учурда ошо биздин туристтик кабыл алуучу Youth Camp'тин кардарлары өзүнүн деңгээлинде, кардарлары деги эле туристтер көп. Кайсыл жашта болсо кызыгып, үйрөнүп аркалап кетсе болот. Анан ошол эле учурда кошумча суроо. Мына ушул тармакта иш алып барам, ишкерлигин түптөйм дегендер эмнелерди билиши керек? Конокторду кабыл алууда эң негизгиси бул тазалыкты аябай сакташ керек да. Бул бир эле чет элдиктер үчүн жашашыбыз керек эмес, өзүбүз үчүн дагы бул тазалык эң негизги нерсе деп айткым келет. Анан бул биздин негизги ыңгайлуулук, комфорт ошол нерсе болуп турса, болушунча бизге кардарлар дагы көп келет, жарнама дагы. Эгер мисалы сиз келип, биздин шартыбыз сизге жагып калган болсо, сиз дагы балким экинчи адамга барып бизди сунуштап калышыңыз мүмкүн. Анан эми ачыш керек экен, иштеш керек экен деп бардык нерсени үстүртөн карап койбостон, бардык нерсени аягына чейин чыгарып, мындай
иштесек бул эменин жемиши сөзсүз түрдө болот да. Анан дагы бир мындай көрүнбөгөн нерсе ар дайым ичиңизде бирөөсү урушуп атса дагы, ичиңизде бир кайгы болуп турса дагы, сиз сыртыңыздан жылмайып турсаңыз, бул жакшы нерсе да. Мисалы, сиз мага келсеңиз, мен ачуум келип турса, анан жегиле, тургула деп эме кылсам, мен эле эмес, сиз дагы капа болуп калышыңыз мүмкүн да. Бул дагы бир байкалбаган чоң одоно катачылык да. Ушул нерселерди эске алсак, биздин жаш курагыбыздагы, биздин акылыбыздагы бардык нерсебизден айырмачылык бербейт. Бул жерде мисалы канча ай дейли, жылдын мезгилинде канча ай бул жерде ишкерлик кыласыңар, анан киреше ошол эле учурда үзгүлтүккө учурап калбайбы? Сиз кандай негизде иш алып барасыз? Жеке ишкер болуп катталып иш алып барасызбы? Анан мисалы чыгаша канча убакта же канча жылда өзүн актап баштайт? Ушул тармакка аралашам дегендерге эмне деп кеңеш берет элеңиз? Негизи бул мына Ленин чокусундагы базалык лагерде бир аз мындай акчанын эмеси, тарифи бир аз кымбатыраак, себеби деген бул жерде деңиз деңгээлинен жогору тургандыктан, анан дагы жолдун алыстыгы бир аз ошол сумманын дагы өйдөлдүү экендигин мындай көз каранды болуп турат. Анан дагы ошо тамак аштын бир аз даяр болушу кыйындык учуратканына байланыштуу бир аз ошо суммасынан айырма бербесе, калганы баарына ыңгайлуу десем болот да. Анан негизинен бул жерде биз 2 ай иштейбиз. Июндун аягынан бир көпкө созулуп баратса, сентябрдын 10-на чейин иштейбиз. Негизги кирешебиз ушу 2 ай сезондо ушул жерден киреше табабыз. Чыгашаны чындыгында чыгаша болбосо киреше болбойт деп айтып калат эмеспи? Ошол сыяктуу мындай чыгашаны чындыгында биз эсептеген эмеспиз, бирок болушунча аракет кылып, шарттуу түзгөнгө аракет кылабыз, бирок Кудайга шүгүр эле чыгаша дагы кеткен. Ошон менен катар эле киреше деле ошондой деңгээлде келе атат, Кудайга шүгүр. Анан маектин сыртында дагы буга чейин айтып калдыңыз эле, ушул гид болуп иштегендерден, мисалы мына Ленин чокусунун аймагындагы лагерлерден, кыз балдардан жалгыз өзүмүн депчи. Анан мисалы бул тармакка аралашам десе, кыз балдарга оорчулук жаралбайбы? Мисалы сизде кандай кыйынчылыктар болуп турат? Мисалы кандай окуялар өтөт башыңыздан? Анан эми коркпой эле айта берсек болобу? Кыз бала, эркек бала дебей, бул тармакка аралашам десе, баардык жаран эле ийгилик жаратып, өз ишкерлигин түптөп кете алат деп. Деги эле ушул чөйрөгө аралашкысы келген адамдар негизинен өздөрүнө бир конкреттүү түрдө максат, анан план койсо, ошол нерсеге сөзсүз түрдө жетет деп айткым келет. Мисалы, мен гид болом дегенден кийин, ал мен кыз баламын же мага бир нерсе жетишпей атат деген бул өзүбүздү алдагандык эле болуп эсептелет деп ойлойм да. Себеби деген бардык нерсе, бардык шарт деле ошол өзүбүзгө ыңгайлаштырылганда бардык нерсени кылса болот. Ал адамдын өзүнүн көз каранды десем болот да. Ошол үчүн тилди билесизби, бир жактарга басканды билесизби, сүйлөгөндү билесизби, сиз анда гид болсоңуз болот. Сиз анда башка жакка барсаңыз болот, эл менен аралашсаңыз болот. Анан баягы кыргызда сөз бар го, кызга 40 үйдөн тыюу, анан кыз бала үйдө отуруш керек, эч жакка чыкпаш керек. Ооба, ошондой, бирок ошондой болгон жерде дагы ал нерсени да бир караштырса болот да. Баса турган жерге басып, эл аралай турган жерде аралап, иштейм деген жерде иштеш керек. Анан дагы бир нерсени айткым келет. Анан мен 18-ге чыга элекмин, анан ата-энем мени багыш керек, ата-энем мени камсыздаш керек. Пусть алар мени окутат же багат деген түшүнүк дагы азыр андай деле болуш керек эмес да. Аракетиң барбы? Жасашың керек, мындай көңүлүң барбы? Ошол нерсени аткарышың керек. Эми бул ишти кылыш үчүн албетте өзүнүн эми ар бир кызматтын өзүнүн стандарттары болот, ошолорду билиш керек да. Тил билген бул эми өтө деле мисалы маанилүү эмес деп биз айтабыз. Өтө деле маанилүү эмес. Биринчи ошол туркомпаниялар менен байланыш керек. Аларда эгер ошондой муктаждык болсо, кайсы бир жерге бир бозу жатаканаларын уюштура турган бир муктаждык болсо, ошол жерге ачып, биз өзүбүздүн стандарттарыбыз бар, аларды айтабыз. Мисалы, кыскасы бул иш оор эмес, жеңил эле, кичинекей бир аз бир билим керек. Ошол тармакта иштеген адамдардан бир аз тажрыйба алыш керек.
алып туруп ача берсе болот. Ал эми мыйзам жагы боюнча, мисалы, мыйзамды угулам десе, азыркы бизде иштеген көпчүлүк ишкерлер бул жеке ишкер деген көйлүк алып, патент алып эле иштешет. We will stay around here more 13 days. 13 days. Good. Yeah, we'll be here in 2 weeks from very yesterday. And excuse me, my name is Gulburak. Кандай учур болду? Бир учур болду, сиз бир нерседен ката кетирдиңиз, туристтердин көңүлүн таба албаган. Анан айтайын дегеним жалпы эле суроо, Кыргызстанга келип аткан, башка мамлекеттен келип аткан сырткы туристтер көбүнчө кандай пландары, максаттары болот, эмнени көрөйүн, кандай тамактарды жесем, мисалы кыргыздын улуттук тамактары, кандай жерлер менен тааныссам деген мындай кызыгуу максаттар менен көбүрөөк келишет. Болгону бул жерде күн суук болгондугуна байланыштуу, боз үйдүн ичи бир аз суук болуп калганда биз бүгүн бир аз өшүп калдык деген гана сөздү укпасам, башка бир көңүл оорутарлык же алардын көңүлүн таба албай калган учур буга чейин болгон эмес. Туристтер көбүнчөсү бул биздин боз үйдө жатып кеткени максат кылып келишет. Анан дагы ушу биздин улуттук тамактарыбызды жасалган технологиясын атайын көргөнү дагы келген учурлар болуп калат. Мисалы, кээ бирки туристтер келип калышат, жаткан эмес, только ошол Ленин чокусун көрүп, ошол жерден чай ичип кеткени каалагандагы ар кандай пландары менен келип калышат. Баягы альпинисттерди, туристтерди тейлеген жагынан дагы баягы универсалдуу адис катары иштеп атам депчи. Ленин чокусуна чыгуучу баягы коноктор үчүн, деги эле эс алуучулар үчүн бул жерде кандай шарттар түзүлгөн? Сиздер алып чыгып келесиздерби? Тамак ашы кандай болот? Жатак маселеси кандай болот? Ошолор боюнча суроолорго жооп берсеңиз. Альпинисттер болсо атайын фирмалар менен келишимдик негизде келишет. Биз аларга болгону аттары менен камсыздоонун негизинде гана, анан ошо айран сүттөрүн камсыздап берип гана иш көрсөтөбүз. Ал эми туристтерге болсо ушул жерге келген күндөн баштап алардын тамак ашын, жатаканасын бүт баарын өзүбүз камсыздап беребиз. Ага бардык шарттар буюрса түзүлгөн. Азыркы учурда ошо кыргызстандык туристтерибиз дагы таанып ушул жерге буюрса келип башташты. Бул жерге деги эле ушу коноктор келгенде эки топко бөлүнүшөт эмеспи? Альпинисттер анан туристтер болуп. Туристтерди биз ушул эки боз үйдөн узатабыз. Бул жер болсо столовая, бул жерден келип ошо эртең мененки тамакты, түштөнү ушул жерден отуруп эме кылышат. Ал эми бул жакта ошо төшөнчүлөрдүн бүт баары бар. Бул жерде аларга төшөк салып берип, жатак бөлмөсү десек дагы болот. Бул жерде биз 10 адамдан 15 адамга чейинки туристтерди кабыл алабыз. Бул жерде ошо альпинисттерди кабыл алабыз. Бул жака атайын ошо профессионал бакы поварлар келген, ошол альпинисттердин бир аз да болсо тамак ашы бир аз башкача болот. Бул ошо палаткалар альпинисттер үчүн тигилген. Ооба. Альпинисттер менен туристтердин бир айырмачылыгы, альпинисттер палаткаларда жата беришет. Ал эми туристтердин негизги каалоосу бул кыргыздардын чыныгы нукура жашоосун көрүү үчүн ошо боз үйдү эңсеп келгендигине байланыштуу боз үйдө жатканды талап кылышат. Бул жак ошо альпинисттерге тамак аш берүү үчүн кухнябыз десек болот. Ал эми бул жак болсо тамак ашты бышыра турган кухня, бул болсо ошо склад. Good luck. See you. Very thank you. Thank you. До свидания. Саламатсыздарбы? Кубанычтамын дагы бир жолу ошол Гүлбурактын ата энеси сиздер менен таанышып атканыма. Буга чейин ошол Гүлбурак айтып калды эле, маектешкенибизде менин баягы ушул кыялдарымдын ишке ашышына өз кезегинде ата энемдин жардамы болду депчи, баягы туристтерди тейлөө жаатында иштейм деп алар колдогону кандай болмок эле, алар менин баягы кыялдарымдын ишке ашышына жардам берди депчи. Биринчи ушул тармакты аркалайм деп өзү жаш болуп туруп, мектеп жашында болуп, ушул сунушту айтканда сиздер кандай кабыл алдыңыздар эле? Кызым ошо биринчи жолу фестиваль болгондо ошол жерде разговорный английский тилин үйрөнүп, ошол жерде переводчик болуп бир Кытайдын сүйлөгөн сөзүн фестивалда англисче которуп берген мен бүгүнкү күнгө чейин эсимде. Ошентип кызымдын күндөн күнгө баягы англис тилине, япон тилине, ошо туристтер менен, альпинисттер менен маектешкенге, алар менен чогуу жүргөнгө кызыгуусу артты. Биз ага
бүгүнкү чейин колдоо көрсөтүп, ошонун негизинде азыр биз ушу кызымды колдоп келе жатабыз. Негизи ушул Гүлбирак айтып атпайбы, туристтерди тейлөө жаатында өзү ушул тамак аш жасап, өзүм алардын баягы сураныштарын аткарам депчи. Анан бул жерден суроо туулат. Баягы меймандарды, конокторду дегиле тейлөө жагынан, аларды жакшы күтүп алуу жагынан кимиңиздерди тарткан? Негизи биздин үйгө конок баштан эле Гүлбиракка чейин эле аябай көп келген. Күйөөм баягы мамлекеттик кызматта иштеген үчүн ошо үйүбүзгө коноктор көп келчү эле. Ошодон кызым менин оюмча ошодон дагы тарбия алды окшойт. Анан тамакты жасаганды, конечно, менен алды. Ошо мен альпинисттер келгенде дагы дайым заказ бергенде ушу кызым таап келчү эле. Альпинисттердичи, туристтерди ошо тамак заказ берет экен, же болбосо козунун көшү заказ берет экен, ошону неметип берели, пышырып берели, же андай мындай деп заказды алат элек, тамакты жасап берет элек. Ошол жегенде дайым биздин тамактар жегенде ошо тамагыңыздар аябай таттуу экен, силердин тамагыңар, улуттук тамагыңар жакты, кайра келсек болобу, кайра ушул жерден тамактансак болобу деген сөздөр болот эле. Ошо заказ алып, ошо качан болсо ошо кызым биз менен чогуу жүрдү, жардам берди. Кээде үлгүрбөй калган мезгилдер болду. Ошондо дагы ушу кызым ар дайым биз менен чогуу болду. Кызыңыздардын кайсыл учурда баягы аракетине, өзүнүн баягы демилгелерине ыраазы болуп кубанып каласыңар? Анан силердин негизги ушул көмөгүңөр, өзүнүн ушул жөндөмүн алып кетүүгө, ишин илгерилетүүгө көмөгүңөр кандай? Кандай негизде көмөк көрсөтөсүңөр? Ошол эле учурда айтты, кызыктуу окуялар депчи, мисалы конок тосуудагы, чет элдик туристтерди тосуудагы биргеликте жасап аткан иштериңер тууралуу. Кызымдын ошол өзүнүн жаш болсо дагы өзүнүн баягы идеяларына, кызымдын өзүнүн ушу баягы кызыгуусуна биз абдан кубанабыз. Ошол чет элдик туристтер менен, альпинисттер менен, чет элдик меймандар менен баарлашып, телефондо сүйлөшүп, алар менен сыр алышып, алар менен пикир алмашканына биз абдан кубанамын. Кызымдын абдан көп кызыктуу нерселери бар. Ошо баягы копелкаларды жасап алып, мен өзүмө кийим кылам, өзүмө окуу формасын жасайм деп ошондой копелкаларга акчаларын топтоп дагы бизди аябай таң калтырган ситуациялар болгон да. Гүлбирак, аздыр өзүңүн жумушуң бар, качандыр бир кыялданган баягы ийгиликтериңе дагы жетишкенсиң, максаттарыңа жетишкенсиң. Эми алдыдагы дагы мисалы талбай аракеттенүү үчүн же дагы бир ийгиликтерди жаратуу үчүн кандай пландарың менен жүрөсүң? Азыр биз билгенден дагы бир ошол кесипти, тармакты багындыруу үчүн окуу жайга документтерди тапшыруу үчүн келдиң. Мен буга чейин бир канча кыялдарым, максаттарым болсо, ошолордун баарын Кудайыма шүгүр мындай иш жүзүнө ашырып, ошол нерселерди багындырып келе жатам деп мындай айта алам. Азыркы учурда Ош мамлекеттик университетинин 9-класстын базасынан юридика колледжин аяктап, азыркы учурда кайрадан эле ошол Ош мамлекеттик университетинин чыгыштануу факультетинин япон тили адистигине тапшырайын деп бүгүнкү күнү ошол кабыл алуу комиссиясына документтер менен келип отурамын. Баягы туристтерди тейлеген адис эми баягы япон тили боюнча ошол Япониянын кандай десем мамлекеттин сырларын, маданиятын, өлкө экономикасын тааныган бир ошол билим кененирээк билим алайын деп жатасың да. Ошондо япон тилин үйрөнөбүз. Кесипти алмаштырабызбы же кандай? Мен япон тилине тапшырам деп атканда дагы бул япон тилинин кандай болуп калат деген сыяктуу бир аз каршылыктарын көрсөтүштү, бирок мен ага мындай моюн сунуп калбастан аларга болушунча кенен түшүндүрүп аракет кылдым. Бирок ата-энем Кудайга шүгүр түшүнүштү. Мен негизги максатым бул Японияга барып, деги эле чет элге барып, ошо чет элдин маданиятын көрүп, алардан бир болушунча өнүгүүнү, болушунча бир тарбиялык сапатты бир чоң нерселерди үмүттөнүү менен тапшырып аткан учурум. Гүлбирак Кыргызстандын
алгылыктуу алдыңкы жаштардын бири. Ал ушу менен токтоп калбайт. Келечекте англис тилин, япон тилин үйрөнүү менен, алардын башка мамлекеттердин маданиятын үйрөнүү менен ошол эле учурда кайра сөзсүз түрдө өз мекенине кайтып, Кыргызстандын туризм тармагын, туристтик тармагын өнүктүрүүгө салым кошот деген, кошом деген ниеттер бар. Элеттеми программасы мына ушуну менен бул жолку чыгарылышын жыйынтыктайт. Кайрадан сиздер менен көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.